Ысык көлдө жолго капысынан чыга калган жандыктын айынан кырсык орун алды. Ысык көл облустун Тоң районунун Оттук айылында жол кырсыгы орун алды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында түнкүсүн Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаа жолго чыга калган жылкыны сүзүп кырсыкка учураган. Бул маалыматты Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыктап, окуя 14-ноябрда саат 20:30 чамасында болгонун билдиришти. Анда Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаасы Каракол шаарынан Бишкек шаарын көздөй бара жатып, Оттук айылынын кире беришинде жылкыны сүзүп алган. Кырсык болгон жерде эч ким жабыркаган эмес, материалдык чыгым келтирилген. Жол кыймылынын эрежелеринин 1-2 пунктуна ылайык мал айдаган жарандар жол кыймылынын катышуучусу болуп саналат. Мал айдаган жарандарга жол кыймылынын эрежелеринин 24-бөлүмүндө көрсөтүлгөн айрым талаптар коюлат. 24-5 пунктуна ылайык малды жол аркылуу күндүз айдоо керек. Жергиликтүү маанидеги жолдорду кошпогондо аларды унаа жолдордун боюна, газондорго жаюуга тыюу салынат. Мал айдагандар малды мүмкүн болушунча жолдун оң жагына жакын айдоого тийиш. 27 пунктунун негизинде арабаны менелөөчү көлүк малдын тобун айдоочуларга төмөнкүлөргө тыюу салынат. Малды жолу кароосуз калтырууга. Мекемеден билдиргенде, эгерде ушундай жол кырсыгынан унадагы адамдар денелеринен жаракат алса, анда мал ээлери алардын дарылануусун төлөп бериши керек. Ал эми адамдар каза болуп калса, анда мал ээлери кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Денежкесін ақшасын карточкасымен беріп отырмын. Не көрдіңіз? Вождение. Бишкекте экзаменден өтүп кетиши үчүн инспекторго акча сунуштаган жигит кармалды. Бишкекте транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин инспекторуна пара берүүгө аракет кылган жигит кармалды. Бул тууралуу аталган агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле бул тууралуу видео дагы жарыяланды. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн 15-ноябрь күнү унаанын чыгыш бөлүмүнүн практикалык экзамен тапшыруу полигонунда болгон. Анда жаран С категориясы боюнча практикалык экзаменден жакшы жыйынтык алуу үчүн адиске 3000 сом берүүгө аракет кылганы айтылды. Тагыраагы сынак тапшырып жаткан жаран параны документтердин арасына салып берген. Адис сынакты токтотуп, бул факты каттап алган. Шектүү милиция кызматкерине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Кайыңдыда тепловоз кызылчасын тартып бара жаткан КАМАЗдын черкегичин сүздү. Бүгүн 15-ноябрда Кайыңдыда поезд КАМАЗдын черкегичин илип кеткен. Бул тууралуу видео интернет желесинде таралууда. Малым болгондой, тепловоз кант кызылчасын жүктөп бара жаткан КАМАЗдын черкегичин илип кеткен. Видеодо КАМАЗ оодарылып кеткендигин көрүүгө болот. Садыр Жапаров Оштогу жаңы барак айылын ачты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15-ноябрда Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош облусунун Кара Суу районундагы Ала Тоо айыл аймагында жаңы түптөлгөн жаңы барак айылынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Мамлекет башчысы айыл тургундары менен саламдашып, бүгүн кыргыз эли жаңы айылдын тургундары ал үчүн дагы бардык үчүн өтө маанилүү жана кубанычтуу күн болуп жатканын айтты. Ошондой эле өлкө башы жаңы айылдын түптөлүшү Кыргызстан үчүн символикалуу көрүнүш экенин баса белгилеген. Президент Садыр Жапаров бир күндүк иш сапары менен Ош жана Жалал Абад облустарына барат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, президент Садыр Жапаров бүгүн 15-ноябрда бир күндүк иш сапары менен Ош жана Жалал Абад облустарына барат. Анын жүрүшүндө Ош облусунда толугу менен жаңы түптөлгөн жаңы барак айылын жана бир катар социалдык объектилерди ачып, Жалал Абад облусунун Казарман айыл аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушат. Социал-демократтар партиясы шайлоодон четтетилди. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары болууга атсалышып жаткан социал-демократ партиясынын жарыштан четтетүү чечимин кабыл алды. 14-ноябрдагы жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы социал-демократ партиясынын маселесин карады. Партияны шайлоодон четтетүү сунушуна комиссиянын 8 мүчөсү тең макул болушту. Аталган партия боюнча мындай чечим кабыл алууга добуш сатып алуу боюнча козголгон кылмыш иши себепчи болгон.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Коңуровдун айтымында бул партияга буга чейин да эскертүүлөр берилген. Кече кечинде аталган партиянын лидерлери Кадыр Атамбаев менен Темирлан Султанбеков милицияга суракка чакырылган. Алар бир нече саат сурактан соң милициядан чыгышкан. Кийин Темирлан Султанбеков менен атасын кайра суракка алып кетишип, атасын кийинчерээк бошоткан. Муну менен катар партиянын башка мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Турксевер да добуш сатып алууга айыпталып кармалган. Кадыр Атамбаев Темирлан Султанбековдун 16 сааттан бери кайда экендигин билбей жатышканын, ал эми аймактык шайлоо комиссиясынын чечими боюнча сотко кайрыла тургандыгын билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Ош Сары Таш Эркештам муна жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн. 15-16 ноябрда Ош Сары Таш Эркештам муна жолунун 161-179 чакырымынын Талдык ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгө Чок Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.